фин полицияның сел задачасы болғанда сел задача. Эмне үчүн фин полицияны түздүлөр. Мунун максаты негиз эмнеле? Булар коррупцион иштерге тоскоол коюш керек болчу. Булардын биринчи кошулганда количествосы, кызматкерлердин саны, анан акчасы, бюджети каралганда бүгүнкү күндө карасак, коррупция менен күрөшүү натыйжасы жок кесе. Туура? Муну фин полиция караш керек эле. Налог менен неметкен бул күрөшкөн, муну фин полиция караш керек болчу. Жок. ОПГнын лидерлери күчөгөндөн күчөп, байыгандан байып баратат. Муну фин полициянын налог менен караш керек болчу. Ким эмне салып атат, эмне кылып атат, канча налог төлөп атат депчи. Бүгүнкү күндө фин полициянын бюджети биринчи түзүлгөн күнүнө караганда 2017-2015 жылы түзүлгөндө. Ошондон баштап муну жыл сайын өскөндөн өсүп атат. Кызматкерлердин саны өсүп атат. Коррупция болсо Кыргызстанды басып бүттү. Бул фин полиция өзүн актаган жок деп мен санайм. Анан булар фин полиция көрүнүп эле жаткан нерселер менен алек. Мисалы үчүн мына биздин депутат жана ким эле? Жумалиев. Аны кичинекей бала деле билет аны. Ошонун аягына чыга албай атат да. Бирде келсе Жумалиев. Уже Ташкент Жумалиев деген сөздү укканчы. Эми фин полициянын мурда МВДдан 5-чи главный управление деген бар эле. Ошол жерде 20-30 жылдык стажы бар кызматкерлер иштечи. Алардын баарын бир эле күнү жоюп туруп, фин полицияга жогорку кеңештин депутаттардын, консультанттардын, жардамчыларын алып келип туруп фин полицияга тыгып койгон. Бул деген эмнени айтат? Бул деген ошо фин полицияга акча куруш үчүн бир адамга атайын арналып ачылган кызмат. Анан бүгүнкү күндө муну МВДнын составына берип тур. Муну мен туура деп эсептейм.